Республикасынын эмгек сиңирген артистимин. Мен талай ролдорду аткарып жүргөм, бирок азыр мен чайханачынын ролун аткаруудамын. Бул дагы учур келди. Мен негизги максатым бул жерде аксакалдарды ордосун түзүү, аксакалдарга шарт түзүү, ардагерлерге шарт түзүп, ардагерлерге мамиле куруп, ошолорду баарлашуусуна шарт түзүү максаты менен келген бул жерге. Оштуктар чай ичебиз дейт го. Анын мааниси бар. Себеби бир дасторконго 5-6 келип, меймандарды алар жаңы келгендер келип калса, ошолорду чакырып туруп, бир чайнек чай, бир пияла менен келет дагы, бир пиялага куюп туруп, анын өзүн тааныштырып, кош келиңиздер меймандар деп, ошо пияла менен эле баардыгы бир сыра ичип чыгат, өздөрүн тааныштырып. Экинчи жолу баягы ким экенин билгенде, жакындан таанышкандан кийин, анын экинчи жолу чай ичип, анан баягы сөз байланышы түзүлүп, мамиле курулуп калгандан кийин, ой, алып келгиле дейт. Дасторконго нан, каймак, жүзүм, шириндиктер келе баштайт. Дагы кызуу баарлашып, жакшы сүйлөшө баштагандан кийин гана колго суу тарткыла дейт. Колго суу тартканда, демек, тамак даяр. Тамак ал жерде анан аш келет, эт келет, казы карта, чучуктар баардыгы анан келип анан кийин баягы жерде ушул чай ичебиздин аркасында баарлашып турат, баягы ишкердик мамилелер турат, бизнес сделка дейт, ишкердик мамиле, анан кийин ошентип меймандостчулукту көрсөтүү, ошентип Оштун өзүнүн баягы меймандостчулугун көрсөтүү ушу чай ичебизден башталат да. Саламатсызбы? Сизге кара чайбы же көк чайбы? Мага пам чай бересизби? Бизде андай чай жок. Силерде бар пам чай. Ошто кара чайды пам чай деп атышат. Мага бир чайнек пам чай берип коюңуз. Ал эми мен буйртмам келгенче силерге Ошто чайга байланыштуу аксакалдар айткан 3 баян тууралуу айтып берем. Памил чай деген сөз кайдан келген? 19 кылымдан тартып памил чай аталышы Ошто кеңири колдонулган. Бул орус соодагерлери саткан кара чай болуп, Цилан жана Солдатси сортторуна бөлүнгөн. Түрк тилдеринде F тамгасы жок болгондуктан фамильный чай сөзү памил болуп калган. Ошто чыныгы даамдуу чай же самоордо гана болот деп эсептешет аксакалдар. Жана самоору бар чайканага барганы аракет кылышат. Же самоордогу чайдын даамы башкача болот. Себеби бул жерде баягы кайнап жездин өзүнүн дагы баягы таасири болот экен. Суу дагы кайнаганда мындай кана кайнап, ашказанга дагы немеси пайдасы бар экен да. Бул деген бул самоорду илгертен бул көчмөндөр калкына өтө бул көчмө самоорлор дагы бар. Анан кийин бул өзүнүн стационардык самоор. Мынакей менин жез самоордо кайнаган пам чайым даяр болду. Эми силерге 3-чү баян тууралуу айтып берем. Ошто чай куярдан мурда аны пиалага коюп, кайра чайнекке 3 жолу кайтарып коюшат. Мунун бир себеби ал табына келип, даамдуу болсун дешет. Дагы бир себеби мындай чечмеленет. Ошто аксакалдар эскиден калган суу жети жолу кумалангандан соң адал болот деген сөз менен байланыштырышат. Чайнектен куйганда 1, кайра чайнекке куйганыбызда бул 2, 3, 4, 5, 6, акыркы 7-чисин чайнек кайра пиалага куюп узатуу керек. Кандай маза чай. Чай ичкенде ушул баяндарды башкалар менен бөлүшүп жүргүлө. Жана кызыктуу нерселерди билсеңер, комментарийге калтыргыла.